Стив Джобс деген мына айфонду чыгарып атканда, айфонду кантип чыгарыш керек экенин билчү эмес. Бирок ал ушул айфондой болуп чыгыш керек деген кыялы гана болгон. Ал айткан, ушул кичинекей кылып чыгарасын, бирок кубаттуу кылып чыгарасын. Ошол эле учурда кооз кылып чыгарасын деп тура берген. Компьютерди, баягы ящикте болгон компьютерди чыгарбай, ошону кичинертип, китептей кылып чыгарасын деп тура берген. Болбойт дегендердин бардыгын иштен айдаган. Аракет кылалы дегендерди калтырган. Ал тапшырманы гана койгон. Ошол сыяктуу эле бизде дагы ушундай бир мисал болду. Жанагы салык кызматына салыкчы эмес, саясатчы Шыкмаматовду алып келип коюшту. Жаман болгон жок. Тескерисинче эл менен бийликтин ортосунда баланс жасаганга аракет кылып иштеп келатат. Менин оюмча туура кадам болгон. Себеби салык кызматына адистерди кое берип, бардык нерсени ошо татаалдаштыра бергенден көрө, жанагы саясатчыны алып келип бир аз жөнөкөйлөштүрүш керек болуп турган. Ошону ал аткара алды. Ошол сыяктуу эле азыр саламаттык сактоо министрлигине жанагы Чечейбаевди алып, ордуна Досмамбетов деген улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерин дайындашты. Эл ушуну негативдүү кабыл алды. Бирок мен тескерисинче жакшы болду деп атам. Неге? Себеби ал келет, ал адис эмес, ал тапшырманы гана коет. Неге болбойт дейт. Мындай кылса болбойбу дейт. Себеби анын милдети бирөөнү операция кылыш эмес. Ал операцияларды уюштуруш, же болбосо адамдарды операцияга жеткирбей эле алдын алып маселени чечип коюш. Ошону уюштуруп гана бериш. Ал ошол тапшырманы аткарат деп ойлойм. Эгер аткара албаса, ушул буга чейинки дайындалып келаткан 35 жылдан берки доктурлардай болот. Мындан жаман болбойт. Биздин медицинабыз ошол жаман абалга келип бүткөн. Ал ушул плинтустун деңгээлинде турат. Андан көтөрүш үчүн доктурлар ушул 35 жылдан бери далилдей алган жок. Аны ошол өйдөгө көтөргөнгө мүмкүн экенин. Демек ал болбой атабы? Демек башкача бир көз караш, башкачараак бир мамиле керек да. Башкача мамилени ким кылат? Доктур эмес кылат. Башка айла жок. Жакшы болду менимче. Жаман болбойт.